ушу постановление токтоткула деп. Токтотту, бирок былтыр эмес, бул пятница күнү кайра эле Кабминде каралыптыр ушу постановление. Ошону сураныш элдин өкүлү болгон үчүн өзүңөр врач экенсиңер, ушу постановление токтотконго аракет кылгыла. Ал негизги мындай керек жок норматив болуп атат. Казыркы учурда жанакы ЕЭК внутренний регулятор ЕЭК ошону токтотулду, национальный регуляторду киргизип атат. Ошол регулятор менен бүт дары-дармектер упрощенный системанын киргизсе регистрациядан өтүш керек. Өтпөсө кайсы дарылар ким алып келип атканын, кандай болуп атканын аны эч ким көзөмөлдөй калбай калат. Анан ким тартат азабын? Бейтаптар, анан медучреждение руководитель. Аны нельзя допускать. Это нужно приостановить. Сейчас он в кабинете министров вот в пятницу обсуждался это постановление. Сейчас вот национальный регулятор, просто нужно упростить его и регистрацию. Есть перечень особый, да? Спецперечень. Но и там тоже. Там только название препарата. Но страна-производитель там нету. Поэтому спецперечень тоже, если это будет постановление, это будет зеленый свет для всех недобросовестных фармкомпаний. Все добросовестные фармкомпании могут уйти из рынка, потому что они добросовестно платят налоги, регистрируют, все как полагается по закону. А есть недобросовестные, которые ввозят welcome и продают, конечно, все сейчас очень заинтересованы, сейчас большие деньги в систему здравоохранения идут, и, конечно, просто все хотят куш снять. Этого нельзя допускать. Спасибо. Артурбек Берембекович, уктуңуздар сөздөрдүн баарына, мына фомустун түздөн түз милдети. Бул качество медицинанын качествосын карай турган мына сиздерсиздер. Канчалык деңгээлде туура дарыланып атат. Эми бул азыр айтып отурса, бизге эч кандай таладан алып келип регистрациясы жок дарыларды эмне, балдарды биз дарылабай кайра улап атабызбы? Жана департамент лекарственных средств карайт. Регистрация. Артурбек Берембекович, сиздер ошол медициналык кызматтын деңгээлин сиздер текшересиздер. Департамент жооп берсе, туура эмес дары алып келсе, сиздер барасыздар го, жөнөкөй эле мекемелерге, медициналык мекемеге барып алып туруп, жөн бир байкуш врачты канча эзесиздер? А эмнеге ушундай коррупциялык жолдор менен алып келип жатып, дарыланып аткан дарылар боюнча маселе көтөрбөйсүздөр? Мынакей 1 жылдан ашыптыр, ошондон бери алып келип аткан бир көтөрдүңөрбү ошол маселени? Койдуңуздарбы бир коллегияда, вот мындай көйгөй болуп атат бизде деп? Койбойсуздар. Анткени сиздерге дагы баарыбир. Кандай дары келип атат? Балким ошол алып келип аткан фарм компаниялар кичинеден берип аткандыр сиздерге. Ошон үчүн чыкпай отурасыңар, ушундай биздин келечегибиз болгон балдарды регистрациясы жок дарылар менен дарылап. Азыр кайра айтып атасыздар, туура ушундай болгон, эми кылабыз деп. Биздин ар бир күн, ар бир минута, ар бир баланын өмүрү биз үчүн өзүбүздүн жашоодон да кымбат турат мен үчүн. Давайте жолго салбайсыздар мына 1 жылдан ашык, мына мен азыр эжени угуп отуруп ыйлагым келди. Биз кандай өлкөдө жашап атабыз? Уруксат берсеңиз жооп болобу расмителде. Дары каражатта жана медициналык буюмдардын орун басары Бигбоев Канат. Указанное постановление правительства 178 было утверждено в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в 2020 году. В этот перечень входило лекарственные средства, противоковидные препараты, а также перечень жизневажных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум, кечиресиз. Эми буну кайталаганда азыр уктук маалыматты. Азыр кайра эле ошол сөздү кайталайсыз да, мынандай болду деп. А эмне себептен именно ал коронавируска тиешеси жок дарылар келип атат деп мен фомустан сурап атам ошону. Эмне себептен текшербедиңер деп. Эми жөн эле бул жерде бул дары каражаттар атайын жашоо үчүн улуттук жанагы тизмек бар. Бул адамзатка дарылоо жана профилактикалык үчүн дары каражаттардын тизмеги бул өкмөттүн токтому менен бекитилген. Кечиресиз, ал маселени биз жакшы түшүнөбүз. Түшүнгөн үчүн ушул суроолорду берип атабыз. Эмне себептен ошол регистрациясы жок дарыларды киргизгенге допускать эттиңер деп мен фомустан ошону сурап атам. Ар бир пролеченный случай фомус тарабынан текшерилет. Фомус тарабынан барып туруп канчалык деңгээлде туура дарылоо жүргүзүлүп атат деп. А регистрациясы жок. Мына азыр Султан Амангелдиевич өзү айтып кетти.
качественный оригинал дарылар келбей атат деп. Эми бул не деген сөз эми? Не биз бүт самопалдары менен дарылап келиппиз да азыр. Андан көрө лучше дарылаш керек анда. Жок, бизде жок деп бекер мынантип эптеп элди алдап кайра зыян келтиргенден көрө анда өзүнө коюп коюш керек. Мынаны сатып кел, мына оригиналдарын деп. Кошумчалык койсом болобу? Бул дары каражаттар атайын жана улуттук мамлекеттик тизмеси бар. Бул адам үчүн дарылоо жана профилактикалык керектүү дары каражаттарынын тизмеги. Бул өкмөттүн токтоо менен бекитилген. Андан бул дары каражаттар Кыргыз Республикасынын аймагына кирерде обязательно жана процедура оценки качестводан өтөт. Атайын сапатын тастыктоо процедурасынан өтөт. Бул дары каражаттардын үлгүлөрү биздин лабораториялардан бүт параметрлеринен сыноолордон өтөт. Анда эмнеге Султан Амангелдиевич анда антип жооп берди? Сиз айтып аткан каражаттарга жизненно важных перечень жизненно важных лекарств средствга мына онкологиянын нөлөр кирбейт. Биз да билебиз кайсылар киргенин ал переченге. Онко дарылар да бар. Международный импорттоо Сиз айткоңузчу маалыматты ошол перечень боюнча, ошол постановление боюнча. Айбек Анатольевич, Венера Калыбековна. Только коротко, пожалуйста. Бул деле туура эле маселе көтөрүлүп атат. Бул жерде аз мына алдыда дагы боло турган жана трансплантология боюнча дагы маселеге уңгулаш болуп кетет. Ата иммуносупрессиялар боюнча. Онкологиялыктарда дагы ошондой проблема. Бул жерде баягы тендер өткөндө баягы эле курган баягы баасына эле карап калабыз да, арзаныраак болсо ошол утуп кетип атпайбы? Бул жерде спецификацияда биз лечебный безопасность жана клинический эффектиге ставка коюшубуз керек. Ошону приоритет кылып көтөрсөк, ошондо жана эжеде айтып аткан мына азыркы кеп болуп аткан дарылар өтөт ошондо. Жанагы торговый наименование, брендовый эмелер дарылар өтмөк да. Жол болсо баягы арзанына эме кылганда башка бир экинчи, үчүнчү деңгээлдеги мамлекеттен дарылар келип калып, анын клиникалык эффектиси жок болуп атат. Ошол эле проблема онкологияда да эмес, жана иммуносупрессорларда, трансплантология болгон ооруларды дарылоо жакта дагы бар да көйгөй. Эми ушуну дагы биз азыр мына өкмөттө сиздерге келгенге чейин болгондо ошону кеп кылдык. Ушуну өзгөчө категорияга бөлүп чыгарып, аны өзгөчө тескебесек болбой калды. Сунуш ушул добушка коердун алдында ушул булардын маалыматтын угу менен бирге азыркы сиз көтөргөн сунушту кошуп койсок, анткени тегерек стол жакын күндө өткөрүп, азыр мына көрдүңүздөр, убакыттын тардыгына байланыштуу биз кеңири талкуулай албадык. Азыр маселе өтө көп экен, бул боюнча бир күн кечке талкууласаң да аздык кылчудай көйгөй бар экен биздин ушул тармакта. Ошондуктан сиздин сунушуңузду кошуп туруп, анда добушка койсок. Рахмат.